Бишкек шаардык кеңеште коомдук транспортто коопсуздукту камсыздоо жана маршруттук кызматтын сапатын жакшыртуу маселесине кайрадан көтөрүлдү. Кала жетекчилиги техникалык талапка жооп бербеген кичи маршруттардын ордун автобус, троллейбустарга алмаштыруу сунушун буга чейин да айтып келген. Ошондой эле шаардык кеңештин отурумдарында шаардагы маршруттук таксилердин техникалык абалын сынга алган эле. Шаар мэри Албек Ибраимов да сапаттуу тейлөө үчүн жол кире баасын көтөрүү керек деген пикирин билдирген болчу. Жалпы эле баш калаадагы техникалык коопсуздук жана алдыда ишке ашуусу пландалып жаткан транспорттук каттамдагы өзгөрүүлөр тууралуу кененирээк маалымат алуу максатында Бишкек шаардык мэриясынын транспорт башкармалыгынын башчысы Нурлан Атыкановду чакырганбыз. Нурлан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Маегиз ушул баш калаадагы техникалык коопсуздук боюнча биз дагы эртели кеч маршруттук таксилерде түшүп жүрөбүз. Сурайын деген кээ бир маршруттарда чындыгында жүрүү кыйын, салондон тартып техникалык коопсуздугу да начар, жүргүнчүлөрдү жүзөткөн учурлар бир топ эле да. Тилекке каршы мындай таксилер каттамда жүрөт. Булардын лицензиясын ким текшерип турат? Анан аны тескеп жараксыз линиядан чыгарууга болбойбу? Эми бүгүнкү күндө бул коомдук транспорт боюнча маселе абдан курч болуп, бүгүнкү күнү коомубузда талкууланып жатат. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күнү бир ушул коомдук транспорттордун алкагында ошол эле коомдук транспортко тиешелүү мамлекеттик службалар жана эле шаардык мэриянын службалары менен биргеликте жана ошол эле жеке ишканалар менен жана ошол ассоциациялардын жетекчилери менен баягы тегерек стөл үстүндө ушул талкуу болду. Бунун негизинде мына бүгүнкү күнү ошол бизде ошол шаардык өзүбүздүн ички эрежелерибизди кайра карап чыгуу талкууланды да. Бул жерден эми шаарыбыздын баягы ички эрежелериндеги баягы биздин ошол транспорт боюнча закондорго тиешелүү кээ бир жерлерин баягы кайра карап чыгуу болгон. Бул жерде биринчи кезекте ошол эле кичи автобустарды техникалык абалын жана ошондой эле ошол жеке ишканалардын баягы иш аракеттери жана ошондой эле ошол коомдук транспортты бөлүштүрүү маселелери. То есть ар бир баягы биздин өзүбүздүн мэрияга тиешелүү шаардык кеңештин токтому менен бекитилген токтомдорубуз бар да, ошонун тегерегинде кайра ошол коомдук транспортты жакшыртуу алкагында маселелер болду. Эми шаардык мэрия калаадагы транспорттук кыймылды жөнгө салуу жана жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кандай пландарды ишке ашырган турат? Мэриянын бул багыттагы планына кененирээк токтолуп кетсеңиз. Бүгүнкү күндө мэриянын алкагында атайын программабыз бар. Ошол этап менен ошол кичи автобустарды чоң автобустарга алмаштыруу. Бүгүнкү күндө биринчи этабы мына айтып өзүңүздөр белгилүү болгондой 35-чи каптамга мына жеке компания автобус алып келип бүгүн ишке чыгып отурат. Бир айдын жүзү болду. Ошондой эле ошол эле жеке компания дагы ушул жылдын аягына чейин дагы бир 40 автобусту алып келип жана ошондой эле кийинки этаптарында 100 автобуска жеткизерин белгилешкен. Андан тышкары мына шаардык өзүбүздүн муниципалдык ишканаларга дагы автобус алуу боюнча маселе коюлган. Бул маселе боюнча дагы азыр конкурска даярдануу иштери жүрүп атат. Бул жерден дагы бир 20-30 автобуска чейин алуу мүмкүнчүлүгү каралды быйылкы жылда. Ошондой эле троллейбустук каптамыбызды дагы көбөйтүп, бүгүнкү күнү бир 50 троллейбустук каптамды алуу боюнча конкурс баягы жарыя кылынган. Бул боюнча дагы иш аракеттер жүрүп атат. Ушулар ишке ашып калса, кандайдыр бир деңгээлде коомдук транспорттун баягы сапатын тейлөө боюнча автобус менен троллейбустун санын көбөйтүү маселеси баягы ишке ашат. Мына кала башчысы Албек Ибраимов буга чейин ыңгайлуу шартты түзүү үчүн жол кире да ошого жараша көтөрүлүшү керек деген пикирин билдирген эле. Эгер сапаттуу тейлөө ишке кирип калса, жол кире канча болуп калышы мүмкүн? Бул жагында эми бүгүнкү күндө бул экономикалык тарап, ошол эле жеке ишканалар ошол сапаттын, то есть тарифтин баасын эзептеп туруп бизге сунуш кылыш керек да. Анан эми азыр так маалымат биз айтуудан эртебиз, анткени баягы бүгүн элдин баягы мүмкүнчүлүгүн да карап, азыркы шартты карап, ошол жүргүнчүлөрдү ташып аткан
айдоочулардын да шартын карап бир оптимальный бир бааны бир рабочий группада коебуз, ошол эсептеп чыгышы керек да. Ошондон кийин бир так саны айтылат. Маегизге рахмат Нурлан мырза, ишиңизге ийгилик. Биз баш калаадагы транспорттук коопсуздук жана мэриянын бул багыттагы пландар тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын транспорт башкармалыгынын башчысы Нурлан Аткаков менен маектештик. Рахмат сизге. Рахмат.